Тумаркан Токтошова 15 жылдан бери ууз чеберчилик менен алектенип келет. Ал кийизден шырдак, көрпө, жастык сыяктуу буюмдарды тигип, кыздарга сеп даярдайт. Бул ууз чеберчи жагынан ар тарабынан жасап кете берем да. Буну ошондо менин апам дагы койчу манага Тоту апам өтө чоң чеберчи аял болгон, ууз болгон. Азыр 86 жашта апам. Азыркыга чейин ушу бекер отурганда баягы бул менен жасасам баягы эс алып калат. Ойлонбой көп нерселер оюңа келбей баягы эс алып калам деп азыр деле анча-мынча кармалып турат да. Ошол апаман үйрөнгөнмүн, апаман калган. Бала кезинен эле ошо апам жанында отуруп алып, буну жерин сайып бер, бул жерин көрсөтүп бер, бул кандай болот деп атып ошо жанынан апаман өзү чыккан. Бул буюмдарды жасаганга 1 айдан ашык убакыт талап кылынат. Себеби көркөм түстөр менен кооздолуп, түрдүү жаратылыш кубулуштары менен айкалаштырылып жасалат. Табигый кийиз бөктөрдөн жасалган шырдактар ден соолукка пайдалуу экенин билдиришти. Башында илгери ата-бабаларыбыз колдонуп келген баардыгын ушу кыргызча, натуральный ушу колдонуп келишкен. Анан ортолукта баягы килемдер, паластар мода болуп чыга калды, ага өтүп кетишти. Бирок мына кыргыз шырдактардын, буюмдардын илгерки ата-бабаларыбыздын модасы калбайт экен. Бунун пайдалуу жагы өтө күчтүү экен. Ошол жагынан кайтара ортолукта бир калып кетип, эми кайра жандана баштады да. Бул өтө жандануу, азыр пайдалуу жагын да билип, Кыргызстан эмес, чет мамлекеттер дагы заказ берип, ошол жактарга дагы алып кетишет да. Ачык түстөгү шырдактар табигый боектор менен жасалат. Ошондуктан кызыгуу күч. Аны менен бирге ар кандай фестивалдарга катышып, алдыңкы орундарда ээлеп эле тим болбостон каарманыбыз башка айымдарга да үлгү болуп келет. Чебер кыргыздын кол өнөрчүлүгүн чет мамлекеттерге таанытып, жайылтууга аракеттенип келет. Каарманыбыз менен туугандары да сыймыктанышат. Кичине мезгилибизде чындыгында бардык апалар, энелер ошо жүн тутуп, жүн саап, кийиз кылып эле ошо шырдак кылып, бизде шырдак басымдуулук кылат эле алай көрөндө чындыгындачы. Анан кийин чий согуп, жанагындай чий чырмап, боз үй кылып, алар чындыгында ошол кезде мен кичинекей мезгилде ошол неме боз үй жасалгалары жанагындай шырдак кылмайлар негизи ошол кезде мода болчу да. Азыр эми андан бери заман өзгөрүп, анан кийин эстир жоюлгандан кийин алар калып кетти эле чында. Эми кайра мына бир 10 жыл дебейм, айрыкча 5-6 жылдан бери ушу кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө аябай басымдуулук кылып. Ууз чеберчиликке кызыккан окуучу кыздар да бар. Алсак Тумаркан айымга жардамчы болуп, Паруза да кол өнөрчүлүктү өздөштүрүүдө. Элибиздин улуттук баалуулуктарына кызыккан өспүрүм түрдүү буюмдарды жасоо менен бирге манас айтууга да кызыгат. Көрбөй алдым жаманат, эми туйгунан асалажат. Туттан тал жебек, тусустан кармап өлбөдүм. Күн батыш жайнап меңелеп, туганым сени көрбөдүм. Кардарып жүргөннүн казынын кесип жедимби, капыстан келип угузуп мени какчатайыңа дедиң миңе. Жасаган буюмдар аркылуу киреше тапкан Тумаркан Токтошова бул өнөрүн муундан муунга өткөрүүнү максаттаган. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ошо болсо.